2 sutka, 3 sutka suu жок. Моментип куурап турабыз. Эчтеке грамм суу жок. Бир капле. Бишкекте минтип суу жок. Арча бешикте ызычы болатса, мэр Сочиде жүрөт. Бишкектин Арча бешик конушунун тургундары ичүүчү суунун тартыштыгына байланыштуу көчөгө чыгып, Масалиев жолун тосууга аракет кылышты. Алар бир нече күндөн бери суу жок болуп жаткандарын айтышып, кала бийлигинен маселени эртерээк чечүүнү талап кылып жатышат. Южный магистрал Сиралева жабык 2 жолу тең. Арча бешикте суу жок ошонун айынан. Мындай болгон эмес да канча жылдан бери. Артын баары машина толтурат. Мына ушундай элдин нааразычылыгы жогорку кеңешке чейин жетти. Анда төраган Нурланбек Шакиев суунун тартыштыгына мөңгүлөрдүн ээрибей жатышы себеп болуп жатканын айтты. Мэрди чакырып, маселе ортого коюлганы менен эч нерсе чечилбейт деп жатат. Бир нерсени туура түшүнөлү. Быйыл күн суук болуп, мөңгүлөр ээрибей, карлар ээрибей, жылдагыдан суунун келиши аз болуп атканын баарыбыз билебиз, маалыматыбыз бар. Биз бул жерде караган менен суулар көбөйүп, мөңгүлөр ээрип кетпейт. Буну дагы эсибизге алып коелу. Жөн эле убакыт кетирербиз. Көйгөйдү айтып атабыз, туура көзөмөл функциябыз бар. Ошондо алкагында биз да сурап атабыз. Комитеттерде карайлы, комитеттерде урматтуу депутаттар. Пленардык жыйынды үнөмдүү пайдаланайлы. Бирок анткени менен айрым эл өкүлдөрү мэрди чакыртуу керек деп жатышат. Антпесе көйгөйдүн жаралганына 1 айдын жүзү болуп калды. Шаардык бийлик эч кандай кыймыл жасабай отурат деп сындашты. Мен уже 3-чү жума көтөрүп атам бул маселени. Бирок бир дагы жылыштар жок да. Же өкмөт карабайт, же мэрияда отурум болбойт. Ишылып же жакшы кененирээк маалымат берилбейт. Качан ушул проблема чечилет, же проблема өзү чечилбейт, тескерисинче оорураак болуп атат күн сайын. Ошол маселени жогорку кеңеште уксак мэрде эмне болуп атат ошол суу маселе боюнча. Эми ушундай бара берсе, анда эл дагы ошол суу боюнча чыгат да эми. Биздин шаарыбыздын мэриясы өкмөткө 2 жылдан бери кайрылып атыптыр. 2 жол эмес, 2 жылдан бери кайрылып атыптыр. Бизге жер бергиле. Бизге муну жаңы водозаборлор керек, акча бергиле деп 2 жылдан бери кайрылып атса, өкмөт чечпей келаткан алкагында мына бүгүн бизде суу жок болуп атат. Ал арада мурда мэр болуп иштеп кеткен депутат Балбак Түлөбаев Бишкек мэриясын айыптап чыкты. Суу тартыштыгы быйыл эле жаралып жаткан жок. Мурдада ушундай эле кырдаалдар кайталанып келген. Бирок аны чечүүгө эч ким ынтызар эмес. Бир сөз менен айтканда алдын алуу иштерин жүргүзүшкөн эмес деп жатат. Биз иштеп турган убакта аппарат жетекчи болуп да мэр болуп иштеп турган убакта бир проект бар болчу. Аламидин Сокулук райондору менен Чүй областы менен сүйлөшүп, үстү жака БСР коюш керек. Элдин баары билет, июнь, июль, август айында суу болорун, мэр дагы билет. Ошон үчүн ошол БСРди коюп, Чүй менен сүйлөшүп туруп, анан ошол 3 айга даярданыш керек суу топтоп. Анан ал сууну алып келиш үчүн ирригация системасын куруш керек. Ошондон кийин гана бул токтойт. Болбосо бул ала берет. Муну деген азыр башташ керек эндиги жылкыга. Мына азыр БСР куруш керек, ирригационный системаны куруш керек да алып келиш керек. Башка жолу жок. Анткени менен Бишкек суу канал ишканасы суунун тартыштыгын элдин көбөйүүсү менен байланыштырып жатышат. Бир жагынан жаңы конуштар курулуп жаткан кезде ар ким ар кандай көлөмдөгү суу түтүктөрүн тартып алган дейт. Арча бешик суу түтү, Арча бешик жылмасы жаңы конушунун ички суу түтүктөрү курулуп атканда ар кайсы диаметрлер менен курулуп, элдин көбөйүүсүн көңүлгө алынган эмес. Абоненттердин көбүсү, жашоочулардын көбүсү эске алынбай салынган суу түтүктөр болгондугунун себебинен Талбек Стомбекович айтып кеткендей, жанагы Айылчыбай көчөсүнө дагы бир суу түтүк куруп атабыз биз. Ылдый жактагылар карапайым элдер суу иче албай атабыз. Өйдө жактан 3 этаж бир килейген особняк жактагы өзүнүн үйүнө сууну киргизип туруп, килейген лотокту чытап койгондо ылдый жактагы элдер суу ичпесеңер ичпей эле болот. Бизде менден суу чыксын деген мамиле андай туура эмес деп ойлойм да. Ошону караш керек беле убагында алдын алып? Ошону айыл өкмөт жакшы иштеш керек да. Ар бирине бөлүштүргөнгө туура бөлүштүрүш керек да. Убагында бөлүштүрүш керек. Эмне болбош үчүн өзү мамлекет караш керек болчу жаңы конуштар куруп атканда. Ал мамлекет карабай чытап койгондон кийин эл көпчүлүк өзү ар кандай ой айтат. Анда өз оюн кылат карабайынчачы. Барып такалы деп мамлекетке такалат экенбиз. Бишкек мэриясы ичүүчү суунун жетишсиздигинен улам рейд жүргүзүп сууну көп сарптаган 15 жеке мончо жана автоунаа жуучу жайларды убактылуу жапкан.
Мындай жаңылыкты ишкерлер терс көз караш менен карап, буларга токтолушту. Окат кылайлы да, иштейли. Ана налог деп атат. Налог кактан ушу? Налог төгүп атабыз, иштеп атабыз. Каршымын мен буга, суу жабылат дегенге. Жаап салсам эмне болот сиздер? Жаап салсам эмне болмок? Балдарым бар, бала чакасы ачка калат да. Эмне болмок башка? Иши жок калат. Эптеп жандарым багып атат, иштеп атат. И так көтөрүп атат, баары эле көтөрүлүп атат. Суу деле көтөрүлүп атат, ысык суусу, муздак суусу, тынч эле турган свет деле, газ деле баары эле көтөрүлүп атат. Дагы акырабыз, билбейм, жашоо и так кыйын го. Рахмат. Айтып коелучу төбөлдөргө, чоңдорго. Бизди элди ойлосо, жашынакай элге шарт түшүп берсин да. Алардан эчтеке сураган жоксуз, өзүбүз менен өзүбүз окат кылып атабыз. Чындык ошол да. Жанагы өйдөңкү зонадагыларга жетпей калып атат деген негиз келтирип атпайбы? Эми жетпей калса мурдагы жылда, аркы жылдары деле суу аста эле ыйлап келаткан жерде жетпей калып ушундай көйгөй болот беле го. Кандай быйыл болуп калдыбы? Могу жер канча киши иштейбиз. Баарыбыз акча табабыз, бул жактан абынды кылып, баарыбыз семьяны багып аткандан кийин мындай кичинекейлерди ким багат анан? Чоңдор багабы? Чоңдор вообще бакпайт, эч качан карабайт. Мына мыякта да тартып койсоң, мына кичинекей жатат. Анан чоңдор карабайт, мисалы үчүнчү. Конкретно айткандачы. Мыякта көп семья азыр бүт мына келбей калды азырчы, машиналарчы. Бүттү жабылды, бүт баары жабылды, суу жок деп эле машина жок азыр. Аны эч ким бакпайт. Мисалы үчүн чоңдорго баары бир, алар өзлөрүнүн акчасын өзлөрү кылат. Бардыгын кыла беришет. Калагандай. Мына бир машина турат болгону, килтейген дуордо. Ал тетиги чоңдордун мойкаларында ошолорду жаба берсин. Биздики эмне карапайым мына мыякта арендага иштетет. Биз иштейбиз, 50-50 иштейбиз. Баарыбыз 50-50 иштейбиз. Эми суу кенен го бизде, мындай эле айтканда суу кенен го, Кыргызстандан мөңгүдөн, тоодон агып түшөт, суунун баарычы. Ошого таң калам да. Бүт бар ушул жерден агып түшөт да, суу жок дейт. Таң калыштуу да, суу жок дегендечи. Бүт информация берип салган, ошол сама мойкаларды эми ачты, ошолорго райшини берип койду, бардыгы. Бизде жок. Мына, ачык эле айтканда. Мэриянын маалыматына караганда Бишкекти таза суу менен орто алыш жана аларча жер астындагы суу алгычы камсыздайт. Аларда суунун деңгээли төмөндөп кеткен. Буга мөңгүлөр жай эрип жатканы себеп экени айтылган. Бирок бул маселени чечүүнүн конкреттүү жолу азырынча айтылы элек. Анткени мэр чет мамлекетке иш сапары менен учуп кетиптир. Буга байланыштуу жогорку кеңеш күнөөлүү кишилерди аныктап, жоопкерчилигин кароо керек деп жатышат. Урматтуу көрөрман, материал тууралуу ой пикир калтырып, лайк баса кетиңиз. Эгер биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, анда Patreonго катталып, көмөк көрсөтсөңүз болот. Кантип кошулуу керектиги боюнча маалыматтардын шилтемесин видеонун алдына тиркеп коебуз.